Дмитрий өзү да билбеген фантастикалык каармандын келбетин жасап жатат. Ага кымбат баалуу темирдин же өзгөчө ыкманын кереги жок. Кадимки автоунаанын тетиктери, металлдар Дмитрийдин башкы куралы. Ал эми болгарка, бурмашина, ширеткич болсо негизги шаймандарына айланган. Это будет один глаз. Я не доделал. Бул бир көзү, жасап бүтө элекмин. Болжолдоп койдум. Болгарка менен, бурмашина менен тегиздеп жасап чыгам. Негизи бул фантастикалык жан. Азыр деталдарынын көбү жок болгондуктан бир аз түшүнүксүз. Дмитрий 41 жашта. Ал бул ишке бала кезинен кызыкчу. Мындан 2 жыл мурун скульпторлук ишке кызыгып кетип, 15 жыл аркалаган видео инженердик кызматынан биротоло баш тарткан. Андыктан азыр бул иши Дмитрийдин киреше тапкан башкы булагы. Анын мындай кадамга баруусуна жеке жашоосундагы өзгөрүүлөр себеп болуптур. Когда у меня родился сын, я стал задумываться. Балам төрөлгөндө ага канчалык кызыктуу болушум мүмкүн деп ойлоно баштадым. Баламды кызыктырып, таң калтырыш үчүн эмне кылуу керек деген ой келди. Акыры баланын жүрөгүнүн түнөгүнөн орун тапчу кызыктуу искусство деп токтолдум. Своего ребенка заинтересовать его. Дмитрий өзүнө керектүү тетиктерин жайма базардан сатып алат. Анан көздүн жоосун алып, ойго салган скульптураларды стимпанк деп аталган илимий фантастикалык стилде жаратат. Бул ыкманын өзгөчөлүгү чындыкка төп келбеген каарман менен жандыктардын келбетин болот же башка металл менен куйбай ар кандай тетиктерден курап жасоодо турат. Бул стилде жасалган скульптуралар жана скульпторлор Кыргызстанда жокко эсе. Очень распространено в скульптуре это литье из бронзы, да, но у меня нет. Скульптураларды колодон куюп жасоо кеңири таралган. Мен бул ыкманы колдонбойм. Анын ордуна балка, көрүк менен кээ бир деталдарын жасап алып, калганын бурмашина, болгарка менен иштеп чыгам. И уже обрабатываю разными болгаркой, бормашиной. Дмитрий байыркы мифтер жана француз сүрөтчү декораторлордун бири Адилон Ридондун чыгармаларына шыктанып, жаңы каарманды жаратууга бел байлайт. Өлүм тематикасы көбүрөөк кызыктыргандыктан анын каармандары философиялык ойду камтыйт экен. Жизнь — это постепенное умирание. Каждым выдохом, можно сказать, мы... Жашоо бул акырындап өлүмгө жакындоо деп түшүнөм. Күн сайын акырындап жашообуз азаят, өлөбүз. Бул чыгарма сейилдөө деп аталат. Өлүм сейилдеп жүргөндө биз беймарал жашай берсек болот. Смерть занята своими делами. Скульптор жасаган эмгектердин баасын кардарлар же искусство сүйүүчүлөрү өздөрү бычышат. Тапшыртма албай өзүнүн оюндагы каармандарды жасоону эп көрөт экен. Сатып алууну каалоочулар Дмитрийдин Facebook'тагы баракчасы аркылуу көрүп байланыша алышат. Келечекте Кыргызстанда гана эмес, дүйнө элине таанымал мыкты скульптор болсом деп кыялданат.